Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Бүткүл дүйнө жүзү Кыргызстанды илиндин очогу деп tan алып жаткан кезде эки чысак бизди аябай уят кылдычы. Мындайча айтканда, эки тилин тиштеп алгандар тууралуу сүйлөп атам да. Ал жерде кимден причина кеткен, кимдин айыбы бар мен билбей атам да. Себеби кызды айыпташып атат, баланы айыпташып атат. По фактан далил жок болуп атат да. Ошон үчүн мен бул жерде балага сөзүм бар да, балагачы. Бала ошол апасы өткөнүнө 40 күн болду экен да. 40 күн болбой туруп, тиги дос баланын тоюна барып, өлө ичип, чегип кетти да. И ошо балага ушул видеону жөнөтүп койгула, ошо уят кылдыңчы эркекчечи. Мындай бетиң жок бала экен, апаң өтүп атса, апаң өлүп атса мыяктачы. Али 40 күн болду элек, али 1 жыл болду элек, али 40 күн болду элек сен ичип алыпсың, кылганың турабы, бул кылганыңчы. Апаңдын рухун чыркыратты го тияктачы. Кабыр азабын ашый тартты го апаңчы. Уялбайсың ошого, уялбайсың, уятың жок мындай, намыс жокпу? Кой биякта апам өтүп кетти, кой тойго барбай эле коеюн, кой тойго барсаң дагы апам өтүп кетти, апамдын рухун чыркыратпайын. Кабырда жакшынакай жатсын, тынч жатсын, ичпей эле коеюн дебейсиңби? Кичине өзүң баспайсыңбы? Кыргызстанда 90% эл мусулманбыз да. Мусулманчылык каякта калды мусулманчылыктачы? Апаң өлөбү, өлбөйбү? Мусулманчылыкта деги арак ичкенге болбойт. Намахрам кысага жакын өбөшмөй тургай, намахрамды караганга болбойт да. Сен болсо намахрамды карай туруп бар туруп неме өзүң жакындап кылгансың да. Анан тиги кыз сенин тилиңди тиштеп алган да. Өзү причина өзүңдө, сен өзүңдүн башыңды иштетпейсиңби? Аялдын чачы узу болгону менен акылы кыска болот, сен өзүңдүн башыңды иштетпейсиңби? Ошо балага жөнөтүп койгула ушул видеонучу. Тиякта апаңдын руху өлө чыркырап атат да. Кимден причина кеткенин билбейм, бирок экөөңөрдүн ичип алганыңар далил бар да, баардыгы айтып атат, баардыгы айтып атат. Экөө тең ичип алган болчу депчи. Мына өзүң баспайсыңбы, күнөө болот, аны сен түшүнбөйсүңбү, билбейсиңби? Мусулманмын деп калманы айтып коесуңдар. Йо-моё, Аллах сага хидаят берсин, Аллах хидаят берсин. Я Аллах, ошол кызга дагы айтып коем, ошо кыздын ата-энесине рахматтын тескериси. Эми ошол сенин апаң болсо ошол кабырда Аллахым ошол азабын, кабыр азабын жеңил кылган болдун да. Сен ошол кылган жакшылыктарыңдын себебинен, кылган ичкен арагыңдын себебинен апаң нелерди көрүп атат да ошо кабырдачы. Я Аллах, ошо Аллах таалам ошол кабыр азабын Аллах жеңил кылчу ошо эжебизгечи. Сен дуа кылбасаң, сен жакшы иш кылбасаң, мына биз жакшы иш кылабыз ошо апаң атынанчы. Бүгүн иншалла садака берем ошо апаңа, арнайынча апаңа хажа кылам. Кичине болсо эми соп болот, жардам болотчу. Сен болсо жүрө бер, арак ичип коюп, кыздардын немесин соруп коюп, бети жок, бет бак.